Жана айтып өттүңүз, кичинекей бала кезимде интернетке таштаганда кайра кайтып келгенде ушундай сагыныч менен ыйлагам деп. Ошол учурда келип, анан сүйлөшүп, ал акыбалыбызды көрүп кетип атканда мен ээрчип ыйлаганым. Интернатта окуганбыз да. Бирок апамды сагынам. Уже мындай көпкө сүйлөшүп отура албадык да. Кийин операция калып кирип кетти. Ошону мен операциядан чыкпады ушул арманда. Мындай кетпей койбой алдында отурбаппын деген арман бар. Кардиохирургияда болгон, ошол жактан өткөн сайын эстейм. Ушундай эстеп турам. Кудайым өмүр берсе, күн өткөн сайын улам бул сөздүн маанисине дагы бир сырлар жаткан болушу мүмкүн. Эми ошончолук бир акча иштетким келгенби, таба бересиң деп баягы кичинекей эчтекени билбеген карындашымды кармап алып отура бергем да. Көпкө отургам. 1 саат отурганбы, 2 саат отурганбы билбейм. Акыры анан сабырсыздыгы түгөдүбү билбейм. Келип анан мына сага 20 тыйын деп сабаганы эсимде да. Ассаламу алейкум, кадырлуу биздин көрүүчүлөр. Ар бир жакшы иш жакшы ниеттен башталат демекчи. Бүгүн биз кезектеги чыгарылышыбызды баштап турабыз. Ата-эне бул тагдырдагы белек демекчи. Биздин маек кыла турган сөзүбүз ата-эне тууралуу болмокчу. Бүгүн бизде конокто Көлмө медресесинин кадырлуу ага окутуучусу Устаз Бориев Мыктыбек ажы. Устаз, кош келипсиз. Устаз, сизге алгачкы эле сурообуз. Сиз үчүн ата-эне деген сөз кандай маанини түшүндүрөт? Кандай маанини билдирет? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүткүл ааламдын жаратуучусу Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар, үй бүлөсүнө жана сахабаларына Аллахтын рахматы, ырайымы болсун. Мен үчүн бул ата-эне сөзү эмнени түшүндүрөт деген бул ушундай бир оор суроо болду. Анткени ата-эненин деген сөздүн маанисине аныгын айтканда бир көңүл буруу деле болгон эмес экен. Азыр ойлонуп барсам, бул ата деген өзүбүздүн тилде айтмакчы асказоо. Асказоо дегенде биз эмнени түшүнөбүз десек, асказоо дегенде биз ушундай бир асман тиреген, бардык нерсеге туруштук берген зоодо түшүнөбүз да. Ата дагы бала үчүн ошондой зоодой деп мен түшүнөт. Эне дегенде мен асказоонун борундагы аккан булак деп түшүнөм. Анткени ошо булак аркылуу зоодогу, тоодогу нерселер көркүн берип, өнүп өсөт го. Баарына мындайча айтканда ошолорго өзүнүн баягы эне баласына мээримин төккөн сыяктуу булак дагы өзүнүн суусун таратып, эгиндерди, дарактарды ошо зоодогу, тоодогу нерселерди өстүргөндөй, эне дагы бул ошо булакка теңей турган болсок, өзүнүн жаныны, ден соолугуну аябастан, мээримини аябастан, уйкуларыны кечип, балдары үчүн күйгөн эне болот экен деп сездим да мен азыр ойлонгондочу. Демек, биздин жашообузга бир келе турган, эч нерсеге алмаштыргыс, орду толгус белек десек болот экен. Ооба, сөзсүз. Аллах ыраазы болсун. Бала чагыңызда ата-энеңиз менен болгон бир эсте калган учурду айтып берсеңиз, кандай бир учурлар болгон, эстен кеткис, азыркы убакка чейин ошону эстеп, сүйүнүп же болбосо каап, ушул убакта ушундай кылсам туура болмок экен деген учурлар болду беле? Эми бала чагыбызда мына мен азыр 51 жаштын суун ичип, тамагын жеп аткан кезим дейбизби, 51 жашка толуп атам. Бирок эстеп көрсөм, бала чагымдан бир калган учурлар бар, жок эмес.
бирөөсүн айта турган болсом, мисалы атам шофер болуп иштеп жүрүп, анан жер алып совхоздон үй салыш үчүн койчу болуп совхоздун малын бакканы кирген да. Бирок жашоо жакшы эле болчу, бирок эми ошо жер алсам, үй салсам деген максатта койчу чабан болуп кирип, анан менден чоң 2 улуу байкемди интернатка берип, анан мен дагы 1-класска ошол жака киргизген да. Ошондо киргизип, анан мени таштап кетип аткандагы учур дагы эле кээ бир учурда эстейм да, ошону элесини. Анан таштап кетти, ыйладым, бирок кийинки 1 айдан кийин келгендеги учур мага дагы эле ошонун ата-энеме болгон сагынычым бар да. Ошол учурда келип, анан сүйлөшүп, ал-акыбалыбызды көрүп кетип атканда мен ээрчип ыйлаганым. Интернатта окуганбыз да. Ошондо интернатта артынан ээрчип, жабышып, бутундачы ыйлаганым өтө бир мындай, кандай десем, башкача бир туйгу болгон да. Ошону мен дайым эстеймин. Андан башка дагы бир апам тарбия иретинде мени эме кылганы дагы эсимде. Мисалы биз 6 бир тууган, 6 уул 1 кызбыз, карындашыбыз. Ошол мен ошондо 2-класс болсом керек. Карындашым менден 5 жаш кичүү да. Ошондо ал бир 3-4 жашта болсо керек. Ошо атам бир тыйын берип, эми ошол маалда 20 тыйын бергенби эсимде жок, бирок жана карындашыбыз ошону полдун тешигинен, полдун астына түшүрүп бергенде мен эсимде да. Эми ошончолук бир акча эме иштетким келгенби, таба бересиң деп баягы кичинекей иштекенди билбеген карындашымды кармап алып отура бергем да. Көпкө отургам. 1 саат отурганбы, 2 саат отурганбы билбейм. Бирок ошентип отургамда анан апам тур ишиңди кыл деди, башка деди, аяк бияка өтүп атып, айтып атты. Акыры анан сабырсыздыгы түгөдүбү билбейм. Келип анан мына сага 20 тыйын деп сабаганы эсимде да. Ушул 2 кызыктуу, бирөө атам тараптан, бирөө энем тараптан, апам тараптан ушундай окуялар эсимде. Бирок ушул окуяны дагы эле туугандар арасында бири-бирибизге чогулган жерде айтышып, күлүшүп отурабыз. Бул ушундай бир өзүн айтканын эме кылган, өзүнүн сөзүн бербеген деп дагы эле айтышат да. Ошондой бир көкпетти кылып отурган экенмин да. Эми 2-класста болгон да бул окуячы. Ушулар эсимде да менин. Жана айтып өттүңүз, кичинекей бала кезимде интернетке таштаганда, кайра кайтып келгенде ушундай сагыныч менен ыйлагам деп. Азыр дагы атаңыздан алыста болсоңуз, сагынасызбы? Сагынган учурлар болобу? Эми албетте болот, бирок азыр эми мына соц тармак, интернет күчөгөн заман, өнүккөн учур экен. Тез-тез телефон аркылуу байланышып, сурашып турабыз. Бирок апамды сагынам. Эми айтсак, апабыз өтүп кеткен. Бир апабыз өткөн учурда бир арман калып калды да. Ошол жүрөктөн операция жасатканыбызда, эртең операция деген күнү биз эртерээк келбей калганыбыз арманда да. Биз уже келсек, баягы эме берип коет го, укол, наркоз. Уже наркоз берген экен, бирок биз келгенде коштоштук. Анан уже мындай көпкө сүйлөшүп отура албадык да. Кийин операцияга алып кирип кетти. Ошону мен операциядан чыкпады ушул арманда. Мындай кетпей койбой алдында отурбаппын деген арман бар. Бирок бул могу кардиохирургияда болгон, ошол жактан өткөн сайын эстейм. Ушундай эстеп турам. Ушундай. Эми атамдын сөздөрү дайым мен ушул дин жаатыга окуймун деп баштаганымда
мен эми окуйм, улантайын десем, ошо эми кичине бир аз окуган болчумун. Ошондо ушул сөздү айткан да. Ушул сөз дайым эсимде. Мен дайым ушул сөздү эстеп, баштаган ишимди аягына чыгарганга аракет кылам да. Бул сөзү балам бир ишти баштасаң аягына чык деген сөзү бар болчу да. Ошо окуйм дегенде ушул сөздү айткан. Ошол сөздү эстеп, Аллага шүгүр, окууду уланттык, окудук, мынакей диний кызматкер болуп азыр жүрөбүз. Иштеп атабыз. Аллага шүгүр, Алла кабыл кылсын. Бир сөз ушул дайым эсимде. Анан экинчи сөзү, балам балалуу болгондо билесиң деп баардыгыбызга эле айтат. Ушул сөзү дагы дайым эсибизде. Эми Аллага шүгүр, мынакей балалуу үйлөндүк, балалуу болдук. Эки кыз, 3 уулдун атасы болдум. Бир неберелүү болдум. Тайталуу болдум. Аллага шүгүр. Чексиз мактоолор болсун. Эми ушул сөздү айтканда өтө чоң бир маани, маңыз жатат экен да. Биз баягы турмушка кадам коюп, үйлөнүп, балалуу болгонго чейин бул сөздөргө укканыбыз менен бир көп маани бербейт экенбиз. Мынакей эми балалуу болуп, неберелүү болгондон кийин ушул сөздөрдү түшүндүк да дагы. Мүмкүн дагы Кудайым өмүр берсе, күн өткөн сайын улам бул сөздүн маанисине дагы бир сырлар жаткан болушу мүмкүн. Түшүнөрбүз дейм да. Себеби бул сөз 3-4 сөздөн куралган менен өтө көп маанини туюндурат экен да. Ушул 5 балам болсо, 5-өүндө 5 түр кылыгы болот, 5 түр характери болот, 5 түр мүнөзү болот экен. 5-өүнө сен 5 адамга мамиле кылгандай өзүңдүн балдарың болсо дагы мамиле жасайт экенсиң да. Ар бирине өзүнчө мамиле көргөзөсүң. Кээ бирөөнө жакшы сүйлөсөң, кээ бирөөнө урушуп турасың, сөзүңдү айтып турасың. Ушундай экен да. Айрыкча ата, эне, кандай абал болбосун, ата дайым баласыны, кызы болобу, баласы болобу, аны эстеп, билдирбестен өзүнүн сөз менен материалдык жактан бүт колдоп кубаттап тура турган инсан бул ата эне болот. Ошону менен биргеликте кылган эмелерине кандай жардамы болбосун аябастан берген жардамыга милдет кылбаган инсан бул ата эне болот экен да. Жада калса балдар үчүн өзүнүн бир бөйрөгүнү берип аткан ата энелер бар. Ушундай экен да. Даяр да ата энечи. Баласы үчүн бар жокко даяр болот экен да. Анан бул дүйнөдө ошол ата эне үчүн кызмат кылыштыкта мен ушуну байкадым. Кызмат кылыш, ата эне менен бирге болуш бул чоң бир бакыт болсо, ушудан дагы мисалы ата энеге кандай кызмат кылабыз? Бир жактарга алып барып келебиз, ооруп калса больницага алып барабыз. Кызмат кылыштын жолдору өтө көп го, бирок мен ушуну байкадым. Ата энеге кызмат кылыштын эң бир бактылуу кызмат кылыштык бул мусулмандар үчүн ыйык болгон Мекке, Мединага барып, ошо жерде ата энеңдин кылып аткан ибадатында сен кызмат кылсаң, эң бир бактылуулук учур көз ирмем ошол жер болот экен. Мен ушуну байкадым. Мен өзүм ушундай абалда, ушундай учур болду да. 2 жыл мурда умрада чогуу болдук атам менен. Эми атам ошондо 81 жашта болчу. Ага чейин дагы умрага барып жүргөн, ажылыкка барып келген го. Бирок чогуу болдук, мага насип кылды, кызмат кылыштык. Бул мен үчүн өтө бир чоң бактылуулук, көз ирмем учур болду да. Себеби чогуу Айша мечитиге барып, эхрам байлап, талбия айтып келип, таваф кылып, чогуучу. Анан тавафтан кийин 2 рекет намаз окуп, дуа кылгандары, Сафа Марвада чуркаганын,
айрыкча баягы жашыл шайтандын эмесинде эки жашыл лампочканын алдында чуркайсың го батыраак. Бул жерде батыраак чуркашыбыз керек десең, каарыса дагы мындай аракет кылгандарыны көрөсүң дагы, ичиңден өтө сүйүнөсүң да. Бул өтө бир чоң бакыт болот экен. Ушул учурчу ата эне менен болуп ибадатта кызмат кылыштык. Бул мен ушуну сездим, өтө бир чоң бактылуулук учуру деп сездим да. Мындай алыстан байкайсың, отуруп алып дуа кылгандарын көрсөң, адам өтө бир сүйүнөт экен да. Тамашалап, эмне деп дуа кылдыңыз деп сурап коесуң. Ошондой учур болот экен дагы. Мен ушуну түшүндүм. Демек, Аллага шүгүр, мамлекетибиз эгемендүүлүктү алгандан кийин мусулмандар үчүн умра сапары, ажылык сапарында ибадат кылып келиш жеңил болуп калды го. Ошондо ата энелерин өзүнө эле жөнөтүп бербестен, жаш болсо дагы, ата энеси жаш болсо дагы баласы барып, картаң болсо го сөзсүз барыш керек. Жаш болсо дагы барып, ошо жердеги кылган кызматтын эмеси кандай десем, кызмат бир башкача болот экен да. Бул деген ибадатта кызмат кылып атасың да сен. Ата энеңдин кылып аткан ибадатында сен кызматыңды көргөзүштүк. Өтө бир чоң бактылуулук экен деп мен сездим да. Эми андайлар биздин элибизде, журтубузда жок эмес, көп. Аллага шүгүр, бардыгы динден маалымат алып, мусулманмын деп ата энелерин алып барып ошол жакта кызмат кылып аткандар болуп атат. Баарынан ошол кызматтарын Аллахым кабыл кылсын. Мен ошону сездим, өзүм жеке сездим, ушундай бир бактылуулук учур ошо жерде болгондугун да. Азыр өзүңүз дагы атасыз. Ошондо ата энеңизди башкача түшүнүп баштадыңызбы азыр? Алхамдулилlah, азыр эми Аллага шүгүр, ата болдук, тайта болдук, азыр айтып өткөндөй. Эми атабыздын, энебиздин сөздөрүн эстеп, ошолордун биз үчүн бизди кыйналбасын деп, булар окусун деп кыйналган кыйынчылыктарыны сезип атабыз да. Ошол учурда мүмкүн балалык кылып сезбегендирбиз го, бирок азыр башыбызга түшкөндүктөн, ушинтип кыйналып ата энебиз бизди чоңойткон экен деп эстейбиз да. Башыбызга түшкөндө билип атабыз да. Биз эми бала экенбиз, жаштык кылганбыз, каалаганыбызды алып бересиң деп, каалаганыбызды жейбиз деп баягы таарынган учурлар дагы болгон да. Бул нерсе бардыгында эле болуп келет го. Өздөрү кийбестен, өздөрү жебестен, ата эне ушундай экен да, табиятында бар экен. Балдарым жесе, балдарым ичсе деген ой болот экен да. Себеби бул ата эне, мен ушуну түшүндүм. Мен дагы ошол балалуу болгондон кийин, балдарым чоңойгондон кийин, балдарымдын келечегин ойлоп, анан өзүм жетпеген максатка балдарым жетсин деп ата эне аракет кылат экен. Мен ушуну байкадым да. Ата эмнеге жете албады өзүнүн максатында? Балам ошого жетсе дейт экен да. Ата өзү кыйналдыбы жашоосунда? Балам кыйналбасын дейт экен. Ата өзү бир кызмат жагынан бир мисалы илимдүү болгон болсо, балам илимдүү дагы, кары дагы болсун деген ой болот экен да. Эгер ата кары болсо, менин балам алым дагы, кары дагы болсун деген ойлор, мындан башка дагы толтура кесиптер дагы бар. Ошондой болот экен да ата энечи. Ушуну байкадым да. Балдарыңызга ата энени урматтоо тууралуу азыр кантип үйрөтөсүз? Кандай кеңештерди бересиз? Эми балдарга биринчиден айтабыз да. Бул ата эне деген орду башка. Ата эне бар, силер бул дүйнөгө келип отурасыңар. Ата энени сыйлаш керек. Ошон үчүн шариятыбызда ата энеңе жакшылык кыл деп көп айтылат. Деп оозек айтабыз. Чай ичип отурганда, тамактанган учурларда. Андан башка дагы ошол атабыз келип калганда, кызматын кылып жүргөндө чогуу алып алабыз балдарыбызды, баягы кылып аткан кызматыбызды көрсө, кийин бизге да кызмат кылат.
деген максатта эми айтпасак дагы алып алабыз да, биз эми аны айтпайбыз да, жүрсен дагы деп эле кошуп алабыз. Анан чогуу жүрөт, анан биздин кылып аткан кызматтарыбызды көрөт да, ошодон бир эме алат го деген ойдо эме кылабыз да. Андан тышкары дагы кээ бир учурда бир башка бир ата энесин кордогон, ата энесини кыйнаган учурлар болуп калат да, башка бирөөлөрдөн же бир эмелерден көрүп калсак, анан айтабыз да, ушундай кылып атат, бул туура эмес деп. Баягы адепти кимден үйрөгөнөбүз десе, адепсизден үйрөгөнөбүз дейт го. Ошондой эле баягы ата энесин сыйлабагандарды айтып, ошол жакшынакай эле бирок ата энесин ушундай кылып таштаптыр да деп айтып, бир ушундай жол жоболор менен эми Алла насип кылышынча үйрөтүп атабыз. Эми биринчиден эми Алла бир акыл эс, түшүнүк берсин деп дагы дуа кылабыз да. Атасынан артыгул деген да сөз болот го бизде. Ошондой болот. Демек баягы атанын баласы жакшы чыкса, тың чыкса, кыйын чыкса, бул ата эне, ата үчүн да бир жакшылык экен, ата эне үчүн да. Сөзсүз. Бул ата эненин баласынын ийгиликке жетиштиги бул ата эне үчүн чоң сыймык да. Билдирбестен ата эне баласы ийгиликтерге жетип атса өтө сүйүнөт, өтө кубанат да. Себеп мындай эме бар да, өзү жашоодо ушундай да, мындай карап көрсөк, бала бир 20 жашка чейин, макул окууду бүткөнгө чейин бала ата энеси менен сыймыктанып жашайт да. Атам окутту, атам жөнөттү, атам алып берди деп эмне кылбасын, мындай атасы жардам берет да, бүт баарын атасы кылат. Окууду бүткөндөн кийин бул бала өзү аракет кылып, өзү иштейт дагы. Ошо 20, 22 же 25 жаштан кийин бул 50 жашка чейин, дейли, 45-50 жашка чейин өзү менен өзү сыймыктанып жашайт. Мен кылдым, мен алдым, мисалы мен мына машинаны алдым дейт, мен мына там салдым деп мактанып отурат да, өзү менен өзү сыймыктанат. Бул мына жашоодогу бар нерсе да. 50 жаштан кийин бул баласы менен сыймыктанат. 50-55 жаштан кийин өлгүчө баласы менен сыймыктанат. Баласынын жакшылыгын көрүп сүйүнөт. Баласынын жакшылыгын көрүп, баягы балам учуратып атабыз го, жол көрүп атабыз. Балам кой десем болбой, могу машинаны алып берди. Кой десем болбой, балам бияка жөнөттү, ажыга жөнөттү, умрага жөнөттү, же дагы бир эс алган бияка жөнөттү деп баласынын эмесин айтып сыймыктанат го. Ошол сыяктуу эле уже баласынын жетишкен ийгилиги үчүн ата эне өтө сыймыктанат да. Анан устаз айта кетсеңиз, азыркы жаштардын ата энесине болгон мамилеси тууралуу сиздин көз карашыңыз? Алхамдулилла, эми биз баягы мамлекетибиз эгемендүүлүктү алгандан кийин, өзүнчө эгемен болгондон кийин дин эркиндиги дагы берилип, жаштарыбыз иман жолуна түшүп, имандуу жаштар көбөйүп, бир топ ата эненин ордуну билип, ата энени кадырлай турган жаштар көбөйдү деп мен ишенем. Себеби бул имандуулук эч качан ата энени кордогонго, ата энени зар кылганга жол бербейт да. Иманы бар инсан андай жолго барбайт деп эсептейм. Аллага шүгүр, бирок эми элдин, журттун арасында жок эмес, бар. Ата энесин какшаткандар дагы бирок аны биз баягы ата энесине кызмат кылып, ата энесин ыраазы кылган инсандардын көптүк жагынан буларды биз жок десек дагы эле болот деп мен айта алам да. Устаз, анан акыркы сурообуз, жаштарга ата эне тууралуу жүрөктөн чыккан бир насаатыңызды айтып кетсеңиз. Келечек муунга мен айта турган насаатым, бизди чоңойткон, бир үйдө канча бир тууган болсок, ата энебиз келгенде менин атам деп талашып жүргөнбүз да. Туурабы? Сен ары тур, менин апам деп. Ошентип чоңойдук да. Анан чоңоюп алгандан кийин сенин атаң, сенин апаң дебесек. Азыр бул дегени түшүнгөн адам түшүндү. Будан көп маани жатат.
Себеби чоңоюп өзүбүзчө болгондон кийин эми сен карашың керек. Мен эмнеге караймын? Сен үйдө калдың, сен чогуусуң дебестен ата энебиз барбы кызматыны кылып, ыраазычылыгын алып калайлык. Анткени ата эне ыраазы болсо, Аллах Таала ыраазы болот. Ата энени ачуулантсак, Аллах Тааланын ачуусу келет. Эгерде биз ата энебизге жакшы кызмат кылып, көңүлүнү табып, ата энебиздин ыраазычылыгын ала турган болсок, биздин өмүрүбүздө береке болот. Өмүрүбүз узун болот. Жашообузда береке болот да. Ошого жаштарга айтарым, ата энеңердин тирик кезинде кызматыны кылып, ыраазы кылып, көп чогуу болуштукту айтамын. Эгерде атасы өтүп кеткен болсо, атасынын достору, Айша атасы деп коебуз. Ошолорго барып, жолугуп, ал акыбалын сурап, турушту насаат кыламын. Эгерде энеси өтүп кетсе, апасы өтүп кеткен болсо, ошо энесинин, апасынын бир туугандары бар, эми эжеси же сиңдиси болот. Ошолорду барып, өзүнүн апасын, энесини барып көргөндөй, ошонун бир туугандарына барып зыярат кылып, бирдекелерди алып берип, ошолор менен баарлашып турса деген насаатты айтам да. Себеби буда дагы өтө чоң бир жакшы ийгиликтер бар да. Мен жаштарга айта турган насаатым ушул. Кичинекейибизде менин апам, менин атам деп талашат элек. Чоңойгондон кийин сенин атаң, сенин апаң дебейлик деген насаатым да. Чоң рахмат устаз. Аллах ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн ата эне тууралуу кыскача маек кылдык. Баарыбыз ата энебизди урматтаган, ата энебизди сыйлаган уулардан, кыздардан бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.